Ранзы Silk Road эл аралык марафонун министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров куттуктоо сөзү менен ачты. Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо катышуучуларга жарышта ийгилик каалап, сергек жашоого үндөгөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Жалпы спорт күйөрмандары жана коноктор, баарыңыздарга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичтин атынан Көгүлтүр көл жээгинде болуп жаткан эл аралык марафонго катышып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Бекем ден соолукта болуп, спортко чоң ийгиликтерге жетиңиздер. Конокторго айтарым, Ала Тоо койнуна, Ысык көлгө, Кыргызстанга кош келиңиздер. Ранзы Silk Road эл аралык жарышы 22 өлкөдөн 3000ден ашуун жөөгүлүктү бириктирди. Кээ бирөөлөр үчүн марафонго катышуу салтка айланып калса, башкалар үчүн алыскы аралыкты басып өтүү жаңы тажрыйба болду. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, дене тарбия жана спорт департаменти, ошондой эле Олимпиаданын спорттун олимпиада түрлөрү боюнча дирекциясы жана эл аралык. Өлө чарчайт экенсиң байке. 3 километр деле биринчи жолу чыкканда нормально экен да. Кандай максат менен катыштың сен? Кандай ой менен келдиң эле? Негизде мындай жөн эле катышууга келген болчумун. Качап жарымына чейин келип анан. Бирок күчүм көп экен. Дени Сак Чуркоо марафонуна дипломатиялык корпусунун өкүлдөрү, чет мамлекеттердин атайын жана ыйгарым уктуу элчилери, ошондой эле Кыргызстандагы эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Спорт менен көп адамдын машыкканы калктын саламаттыгынан кабар берет. Марафондо катышкандардын саны өтө көп. Алардын көбү жаштар экен. Мындай көрүнүш бизди кубандырат. Бул иш-чара мындан ары да уланып, Кыргызстандын элин бириктирип, башка калктар менен достугун бекемдетет. Былтыртан бери Ысык көл марафону квалификациялык болуп эсептелет. Мында стандарттарды аткарган спортчулар дүйнө чемпионаты, Азия жана Олимпиада оюндарына жолдомо алат. Андан тышкары майыптыгы бар жөөгүлүктөргө да жарышка катышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул марафон жылан гана баягы Профессионал спортчулар эмес. жүгүрүүчүлөр, профессионалдык спортчуларга гана эмес, ошонун ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн дагы шарттар түзүлгөн. Алардын жүгүрүүсүнө андан тышкары эгер баягы норвежский ходьба деп коебуз, жөн жүрүш. Ага да катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Бардык баягы катмарлар үчүн шарт түзүлгөн бул жерде. Марафон менен жарым марафондун жалпы байге фонду 1 миллион 534 миң сомду түздү. Ар бир катышуучуга медаль жана сертификат тапшырылды. Максат Леспеков, Талас Аманбеков, 5-канал, Ысык көл облусу.